Түшүнүп атам, мен бирөө келсе бересиз сатасыңар. Чоңуз кайсы фирма? Жок, эжеке, сиз Лемет Бейле поставщик деле айтып койсоңуз бизге сиз эмес, бизге поставщик. Бул мындай да, азыркы күрөшүп аткан, азыркы бул марка өзү жок, колдонулбайт. Детский питание дейт, бул салык дайыр, салык төлөбөйт булар. Мына карабызбы? Бул детский эмес да. Сонукун, эстеп болсоң. Сырттан кирген сонукуна маркировканы баштайсыңар. Сырттан кирген, внутренний эмес. Сырттан кирген дегени. Билесиз да, буну бар жол. Сырттан билесизби канча суу кирет? Саламатсызбы? Саламатсыз. Караңыз, кирип тур бияк. Анан Бакыт байке, бул оригинал кола менен подделка коланын кантип айырмалайт? А көп адамдар суроо берет. Жок, буну айырмалуу оңой эле. Жок, мону сыйыр элем сатып алабыз азыр, э? Мына. Канып тургунбайсың. Подделкада мындай неме болбойт экен. Пробкасында. Пробкасында, мына элдерде көрсүн да. Пробкасында подделкада жөн эле кызыл крышка болот. А оригиналда мындай чоң кысмына. Коласы Для прессы, да? Вот. Кола деген оригинал. Муну эч ким подделка кыла албайт. Мына мындай болсо бул чистый, мындай болсо подделка. Коланыкы. Кола. Ак сиздерде тиги сок жана көрдүң, бул соктор кайда, соктор? Сок, немени карабайлы? Сок, саламатсызбы? Сок. Мына канап турмайсыз, көрдүңүзбү? Ушул соктор. Детский питание дейт, бул салык дайыр, салык төлөбөйт булар. Бердиңиз да уже любой. Детский питание. Булардын баардыгы. Жок, азыр неме болду? Буларга, по-моему, азыр өкмөттүн токтомун алмаштырабыз. Ошо менен булар дагы уже акциз марка катарсыз болуп калат. Основном ошо любимый менен жанагылар экен да. Мына карабызбы? Бул детский эмес да. Туура? Бул детский эмес. А бул да деле жок го. Бүт мына, бүт. Я. Бүт мына, бүт. Мына детский деген бул. Мына буларда деле жок турбайбы? Алар акырын детский деп коюп, салыктан качып жүргөндө мына ушул. Мына кийинки кирип аткандар мына Асу. Сырттан келгендерге. Боржоми. Андан сырткары Банаква. Жок, бул сахаросодержащий, потому что бул сладкий да. Буларда болот. Сахаросодержащий. Тасай дегендер бар. Кроме внутренний жанагыдан сырткары да, ушуларга беришибиз керек. Булар сахаросодержащий. Ошо менен анан акырын порядок болот да. А эски марканы кимдер? Бул каяктан чыгып калды? Акыркы 6 жылда булчу. Алып салды да, арттан алып келди. Каяктан? Жок, эжеке, сиз Лемет Бейле поставщик деле айтып койсоңуз бизге сиз эмес, бизге поставщик. Бул мындай да, азыркы күрөшүп аткан, азыркы бул марка өзү жок, колдонулбайт. Бакыт байке, караңызчы. Байын айтылганда буну алганбыз, алып салганбыз, возврат болчу, коюп койгула дегенде алып койгула деген болчу да. Ким айтты? Ошо 2-3 калып. Жок, эми берден алып салышыңар керек да. По факту силер эми биз чыгып атпайбы бакыр ветеринардан. Түшүнүп атам, мен бирөө келсе бересиз сатасыңар Чоңуз да. кайсы фирма? Өзүнчө алып койгон арзак терезе жакка эле. Şimdi келе. Кайсы фирма ошону айткылычы поставщик? Алып келгенде айтып койгон. Немен көрө? Так, Бермут. Ким? Бакыт. Фиксируй, бер. Мына. Бул мына эски марка. Бүгүнкү күндө колдонулбаган, обороттон чыккан, уничтожение болгон мамлекет тараптан бул эски маркалар да. Бирок бүгүнкү күндө мына өзүңүздөр көргөндөй мына сатып атат бул маркаларды. Кто поставляет? Bunu уже aytқанда чын, bunu алмаштырып бермек жақсы. Жок, поставщик деле айтып койгула, болду, биз айта алат. Шуну жакшылап көтөрүп элечи. Обязательно порядка бериш керек буну органдарга. И кто поставщик, ото поставщик менен иш алып барабыз. Да, ошолорду чакырыш керек. Поставщиктерди тартып. Надо оштрафовать. Буларда эмне күнөө? Буларга алып берди, булар сата берет. А поставщиктерди азыр тартипке салабыз. Бирок силер дагы албаганга аракет кылыңыз. Ма койгон. Полный карап чыгыңыз. Кайсы жерде эмне выявлять этек, полностью беребиз. Всё. Хорошо? Карап чыгыңыз. Вообще бирөөсүн дагы жана кылбаңыз. Вот мерден 1 штук болобу, 2 штук болобу. Биз мыйзам чегинде бүгүнкү күндөгү жаңы маркалар менен бардыгын ошого көндүрүшүбүз керек. Толук кандуу. Алкоголдү дагы и сахаросодержащий дагы. Бардык товарларда сахаросодержащий соктордо, ошол эле чайларда бардыгы туруш керек маркалар.